Өлкөдө электр энергиясын үзгүлтүккө учуратпоо аракеттери жүрүп жатат. Бишкекте бир көмөк чордон толугу менен жаңыланып ишке берилди. Андан тышкары баш калааны электр жарыгынан үзгүлтүккө учуратпоо максатында көмөк чордонунан Бишкектин жогору тарабында жайгашкан Аларча көмөк чордонуна карай аба чубалгылары тартылып жатат. Энергетикадагы жаңылануу жумуштарына кабарчыбыз Уланбек Дыйканбаев күбө болгон. 1957 жылы курулган көмөк чордон 3 ай аралыгында толугу менен оңдоп түзөөдөн өтүп жабдуулар алмашылып, бүгүн колдонууга берилди. Бул көмөк чордон Бишкек шаарынын күнбатыш тарабын электр энергиясы менен камсыздайт. Энергетиктер көмөк чордонунун кубаттуулугу 2 эсе күчөтүлдү. Кышында электр энергиясы өчпөйт деген ишенимде. Кызыл аскер көмөк чордону Бишкектин Ленин жана 1-май райондорун, Кызыл аскер менен Касым конушун, 110-кварталды, андан тышкары баш каладагы күнбатыш тарабындагы өндүрүштүк аймакты электр энергия менен камсыздайт. Өчүрүүлөр көп болгон, авариялар көп болгон. Бүгүнкү күнгө чейин иштеп келген, но баягы акча каражаттын жоктугунан ушул подстанция реконструкция болгон эмес. Өзүңөр көрүп атасыңар, шаарда жаңы үйлөр курулуп атат, жаңы коммерческий объектилер курулуп атат. Ошолорду эске алып, 2 трансформатор койдук. Мурдакы трансформаторуна караганда 2 эсе бүгүнкү күндө трансформатордун электр энергиянын мощносту көбөйдү. Аз күндө энергетика тутумунун ишенимдүүлүгүн жогорулатуу багытындагы бир долбоор ишке ашканып турат. Учурда Кыргызстанда энергетикалык коопсуздукка ээ кылган көмөк чордондун бир учу болгон Кемин көмөк чордонунан Бишкектин жогору тарабында жайгашкан Аларча чордонуна аба чубалгысын тартуу иштери аяктап калды. Жаздан бери иштеп атабыз. Жаз айлары жана жай айларында жер иштерин жүргүздүк. Жер казып, даярдап, фундаменттерин куюп, даярдап. Андан кийин металлоконструкциялар келгенден баштап опоралар чогултуп койдук. Азыр бардыгын эсептегенде где-то 5,3 километрде калды. Кудай буюрса, бир 15-20 чукулдап бүтөбүз. Өлкөдө Датка Кемин жогорку чыңалуудагы электр берүү линиясынын курулушу аяктап, Борбор Айзанын энергетикалык шакекчесине көз каранды болбой калган. Эми өлкө ичинде чакан шакекчелер жасалууда. Датка Кемин деген линия бүтпөдү. Экинчи жагынан мына Фрунзе деген жана Фрунзенская деген линия менен Кеминдин ортосундагы линия аябай узун линия болчу. Потерясы көп болуп аткан. Эми бул ошол линия бөлүнүп, бул Аларча подстанциясына кирип атат. 220 киловольт линия менен. Электр керектөөчүлөрүн баягы надежный электроснабжение кылыш үчүн ушундай проект жасалып атат. Жаңылоо иштери Ислам өнүктүрүү банкы тарабынан жеңилдетилген насыянын жана өлкөдөгү энергетикага түшкөн каражат эсебинен жасалууда. Уланбек Дыйканбаев, Алмаз Кариев, Коомдук 1 канал.